Кутмандуу күнүңөр менен балдар. Бүгүнкү сабактын темасы сексуалдуулук. Бул эмне? Сексуалдуулук, секс, сексуалдуу сөздөрү көп учурда адамдардын жашоосунун ар кандай тармактарында кездешет. Бирок көбүнчө адамдар бул сөздөрдүн маанисин көп түшүнө беришпейт. Сексуалдуулук бул жакындыкты билдирүү каражаты, бул сезимдер, баалуулуктар, биз кабыл алуучу чечимдер. Ал адам өзүнүн жынысындагы жана карама каршы жыныстагы адамдарга кандай мамиле кыла ала тургандыгы менен аныкталат. Кайсы гана куракта болбосун, адам акырындап өзүнүн сексуалдык жүрүм-турум манерасын жана өзүнүн сексуалдуулугун билдирүүнү дайыма өнүктүрөт жана өзгөртөт. Сексуалдуулукту калыптандыруучу сезимдердин кеңири гаммасы адамга жыныстык жетилүү учурунда келет. Аң сезимдүү жүрүм-турум жана өзүнүн сексуалдуулугун кабыл алуу калыптанат. Бул мезгилде сексуалдык жүрүм-турум стереотиптерден пайда кылуучу толгон токой карама-каршылыктар жана суроолор пайда болот. Кайсы гана болбосун, анын ичинде сексуалдык мүнөздөгү кырдаал курагы, статусу, үй бүлөлүк абалы, этникалык топко таандык болуусу, билими, тарбиясы, айланадагылардын пикирлери өзүнүн пикирлерине жараша өнүгөт. Заманбап коом адамдын жана анын сексуалдык жашоосунун маанилүүлүгүн тааныйт. Ошондуктан адамзаттын өнүгүүсүнүн маанилүү аспекти анын сексуалдык керектөөлөрүн жана сексуалдык укуктарын таануу болуп калды.